6-класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз баштамгаларды жазуунун эрежелери. Сабактын максаты: бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө кандай сөздөр баштамга менен жазыла тургандыгын билесиңер жана ар кандай тапшырмаларды аткаруу менен туура жазууга, орфографиялык эрежелерди сактоого көнүгөсүңөр. Балдар, көңүл бурабыз, кайсы учурда сөздөр баштамга менен жазылат? Биринчиден, өзүңөр билгендей, сүйлөм дайыма баштамга менен башталат. Мисалы, тоого кар жаады. Экинчи эреже: сүйлөмдүн же болбосо кайсы бир энчилүү аттын башына созулма үндүү келе турган болсо, анда созулма үндүүнүн биринчи гана тамгасы баштамга болот, а экинчиси кичине тамга менен жазылат. Мисалы, уулум, келдиңби деген сүйлөмдү карай турган болсок, созулма уунун биринчиси баштамга, ал эми экинчиси кичинекей тамга менен берилди. Баштамгаларды жазуудагы үчүнчү эреже: ырдын ар бир сабы баштамга менен жазылат. Мисалы, эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Бул жерде ырдын ар бир сабы баштамга менен берилди. Ошондой эле балдар, кандайдыр бир белгилүү даталардын, майрамдардын, тарыхый окуялардын аталышы да баштамга менен жазылат. Мисалы үчүн, жеңиш күнү, билим майрамы, 8 март аялдардын эл аралык майрамы. Булар майрамдар, ошол себептен баштамга менен жазылды. Ошондой эле улуу ата мекендик согуш, бул тарыхый окуянын аталышы, бул да баштамга менен жазылат. Энчилүү аттар баштамга менен жазылат. Энчилүү аттарга эмнелер кирерин силер 5-класста таанышкансыңар. Эсибизге түшүрөлү. Адамдардын аттары баштамга менен жазылат. Мисалы, Адыл, Алыкул, Зуура, бул адам аттары. Жаныбарларга коюлган энчилүү аттар да баштамга менен жазылат. Аккула, Кумайык. Ошондой эле географиялык аттар. Буларга жер, суу аттары кирет. Мисалы үчүн, Чатыр көл, көлдүн аталышы баштамга. Нарын, областтын аталышы баштамга менен жазылып атат. Астрономиялык аталыштар, планеталардын, жылдыздардын аттары, булар да баштамга менен жазылат. Мисалы үчүн, Жетиген жылдызы, Чолпон жылдызы, Юпитер планетасы. Газета, журналдардын аттары, чыгармалардын аттары да баштамга менен жазылат. Мисалы, Эркин тоо гезити. Газетанын аталышы ошол себептен баштамга менен жазылды. Каныбек романы, чыгарманын аталышы. Демек, чыгармалардын аталышы да баштамга менен жазылат экен. Энчилүү аттар сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында келеби, дайыма баштамга менен жазылат. Келгиле балдар, азыр бүгүнкү темага байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Окуу китебиңерди ачкыла. Биринчи тапшырма: 227 көнүгүүдөн энчилүү аттар кайсылар экендигин ооз-эки айтып бергиле жана алардын жазылышын түшүндүргүлө. Андан кийин 229 көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү толук жазып, энчилүү аттардын астын сызасыңар. Шуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.